Салам достор. Билим жагынан, же медицина жагынан, же болбосо Кытай тил жагынан жардам бергенге даярмын, жардам берип келатам. Анан жашоо жагынан дагы өзүмдүн кээ бир көз караштарымды, мага жаккан жакшы жашоо эрежелерин дагы сиздер менен тең бөлүштүргүм келет. Мына буякта бүгүн мен тааныштыра турганым өзүмдүн атыман курулган бренд. Бул марканын астында азыр биринчи кухняда иштете турган майлыктар, ашкана үйдө иштете турган майлыктар жаралды. Ачардан мурун мен тааныштырайын. Кайрымдуулук фонд бар да менде. Жүрөктү коргоо деген фонд. Ар бир пачкасы сатылганда ушундан 10 сому кайрымдуулукка бөлүнөт. Демек, муну сатып алган кишилер өздүгүнөн эле 10 сомдон кайрымдуулукка берип турат, сооптук иштер болот. Анан мунун баалуулуктарын азыр ачып тааныштырайын. Ачабыз. Ачкандан кийин мунун ичинен 50 барак кагаз чыгат. Майлык дейбиз, бирок бул өзү мындай караганда кагазга окшошот. Мындай жыртса жыртылбайт. Пахта менен жасалган. Анан муну көпчүлүктөр түшүнбөй атат. Муну бир колдон эле ыргытабызбы деп, жок андай болбойт. Негизи бул бир пакетинде 50 барак чыгабы, мага 1,5 айдай жетишет да. Күнүнө 1 барак жетишет. Муну кандай кылат, мунун эрежесин үйрөтөйүн. Мисалы, азыр бул жерде суу төгүлдү. Эгер жөнөкөй кагаз менен арчы турган болсок, муну арчыганда ал кагаз жайылып кетет, майдаланып эрип кетет. Бирок муну караңыздар. Бат эле сууну шимирип алды. Сууну такыр шимирип алды. Азыр сулуу болду. Бул жыртылдыбы? Жыртылган жок. Бул суусун сыксак болот, же сууга салып эле чайкасак болот, же самындап жуусак деле болот. Бирок мен самындап жууганга барбайм. Негизи сууга монтип эле алаканга ушалап туруп эле чайкасак таптаза болот. Ушул менен эле кайра иштетсек болот. Кайра иштетсек болот. Анан негизи мен муну кандай учурда иштеттим? Эртеменде идиштерди жууйм, кофе ичип болуп. Жууп болгондон кийин суусун саркытабыз да. Ал суусун саркытканга бир күн убакыт кетет, же жарым күн убакыт кетет. Мен андай көп убактым жок аны күтүп турганга. Анан тиякта илинип турганда кайра чаңдап калбасын деп, мен бат ошол кургак абалдагы жаңы кагазды алып туруп эле ичи тышын сүртүп кургатып коем. Кургатып коюп, кайра турбанын үстүнө илип коем. Кайра түштө келгенде же түштөн кийин тамак аш жасап аткан учурда колумду улам чайкап турам да. Анан атайын колду арчыганга башка сүргү менен арчып жүрүп эле, ушу менен колумду кургатып, кайра жумуштарымды кылам. Анан кайра идиштер же казандын түбүн арчып, анан кайра очокко коюп туруп тамак жасайм. Ошолорго жарайт. Анан тамак жасап болуп, очоктун үстүн сүртөбүз, же столдун үстүлөрүн сүртөбүз. Андан кийин кайра чайкап туруп, анан тиги очоктун үстү жагында бууланып калган болсо, же майсай чачыраган болсо, ошолорду деле ошол маалында эле арчысак оңой эле чыгып кетет. Андан кийин муну кайра сүрүп туруп эле ушул чайкана үйдөгү тияк бияктарын, кирлерин арчып кетирип, кайра чайкап туруп, буттун таманы, бут кийимдин тамандарын азыр эшик чаңдап турган учурда ылай баткак болуп калат. Ошону арчып, акыры эч бир ичим оорубай ыргытып салам. Ушундай. Мисалы азыр мен кофе сыяктуу өңдүү суусундуктардан куюп көрөйүн. Азыр соктон куюп көрөйүн, же мындай кылалы. Помидор буякка кичине жабышып калды. Муну сүртүш керек. Эгер мындай жөнөкөй майлык менен сүрткөндө муну арчып болуп, майлыкты кайра самындап жууйбуз, же кайра жууш керек. Кээ бир кезде өңү жабышып калып кетпей коет. Бул менен болсо, мына
жакшы эле алып калат. Кайра мен буга чайкап көрөйүн. Негизи кири кетти. Муну кайра ичибизди оорутпай, калган ушундай ачы турган жерлерди ачып тазалап эле эң таза абалдан кирирээк абалга, андан дагы оорураак кирлери бар, майлары бар жерди тазалап туруп, эң акырында бут кийимдин тамандарын тазалап арчып анан ыргытып ийебиз. Эми мен түшүндүрөйүн. Мен тааныштарыма сунуштаганда сонун экен. Канчага турат дейт. Муну оптом алганда, 10дон көбүрөөк алганда 120 сомдон болот. А өзүм бирден алганда 150 сом болот. Анан 150 сом экен, кымбатыраак го дейт. Бирок мен баягыдан тааныштырдым. Бир күндө бир барак эле кетет. Анан бул бир барагы бир күнгө чейин баардык жумушуңду аткарат. Мындай эсептеп келгенде 50 баракка бөлсөк, бир барагы 3 сом эле. Бир күндө 3 сом сага сонун кызмат кылып берген. Бул жакшы да. Анан дагы бир тарабынан Кыргыздын жери ушунча кооз, ушунча балуу. Биз жерибизди жакшы, өзүбүздүн карегибизди асырагандай жакшы карашыбыз керек. Бул мунун курамы пахта. Муну дагы бир курамы бар. Бул бат эрип кете турган курамы бар. Пластик жок мунун арасында. Муну жерге көмүп койгондон кийин 93 күндө өздүгүнөн жоголуп эрип кетет. Жерди булгабайт. Экологияга эң пайдалуу нерсе. Ошон үчүн самындап майлыктарды жууп, сууну булгагандан көрө ушундайды өзүңөргө дагы жеңил болот. Ушундай майлыктарды иштетип жүрсөңүздөр, жумуштар жеңил, анан экологияга дагы салым кошкон болобуз. Анан дагы кайрымдуулук иштерге дагы салым кошкон болосуздар. Ошон үчүн Булак деген бренддин астындагы чайкана үйдүн майлыктарын сунуштайм. Эгер керек болсо, мени менен байланышыңыздар. Анан жашоону жеңилдетели, өзүбүз апакай супсулуу болуп, үйдүн жумуштарын дагы орду-ордуна кылып, жакшы айым болуп, жакшы маанай менен чарчабай жашайлы.